таңкы регион көрсөтүүсүн улантат. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө арыбаңыздар деп туруп, биз болсо андан ары коногубуз менен сиздерди тааныштыралы. Урматтуу телекөрүүчү, биз адаттагыдай эле ден соолукка, жашообуздун жакшы жакка, жакшыныкка өзгөрүлүшүнө өлгө түзө турган адамдарды дайыма чакырып келебиз. Бүгүн дагы мына ушундай коногубуз бар. Анда бүгүнкү конокто сиздер менен тааныштырайын. КПТ терапевт, ошондой эле психолог Бермет Тургуналы кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Жазгүлейм. Кош келиптирсиз. Рахмат. Жана ошондой эле бүгүн эфирди көрүп жаткан көрөрмандарга терең ыраазычылык жана салам жолдомокчумун. Эми буга чейин КПТ терапия деген нерсени көпчүлүгүбүз укпаптырбыз да. Бул боюнча телекөрүүчүлөргө, анын арасында мага дегендей бир аз маалымат берип өтүңүз. Албетте, берип өтөм. КПТ терапия бул Америкада эң негиздөөчүлөрдөн бири, бул Аарон Бек болгон. 1960-жылы ушул киши негиздеп, акырындык менен жылуу отуруп Россияга мындан 10 жыл мурун келип жайылган. Ал эми Кыргызстанга мына ушул акыркы жылдары жайылып баштап атат. Кудай буйруса дагы да жайылып, адамдар толук бул боюнча маалымат алып, терең изилденип, өздөрүн издешип, билим алышып, өзүнүн үстүнөн иштесе, жакшы результаттарды алышат буйруса. Эми ошо КПТ терапия деген эмне өзү? Максаты бунун баягы жалаң адамдардын ойлору менен иштешет. Туура эмес ойлор менен, туура эмес установкаларды, жаңы туура установкаларды коюп, алмаштырып, адам мындан ары туура ой жүгүртүүсүнө өбөлгө түзүп берет. Толук аталышы кандай? Когнитивно-поведенческая психотерапия деп аталат. Жана ошондой эле мен азыркы учурда эки терапияны изилдеп жаткан учурум. Эки терапиясы кандай? Терапия принятия ответственности деп аталат. Жоопкерчилик да, жоопкерчиликти алуу, ошондой эле жашоого карата, алдыга карата багыт алуу. Мындайча айтканда, жашоодогу баалуулуктарга карата бет алуу дегенди түшүндүрөт. Эми буга чейин ошол психологдордон уккан эмеспиз. Паникалык атака дегенди. Сиз айткандай, көрсө акыркы жылдары эле эми эле бизге келген экен, ошондуктан жаңыдан угуп жатыптырбыз да, жаңы термин десем болот экен. Анан ошол паникалык атака деген өзү эмне? Паникалык атака деген, бул паникалык атаканы баягы сырттан келген адам же болбосо денеси менен сезип көрбөгөн адам айта албайт да. Бул деген аябай эң жогору коркууну сезет адам бул учурдачы. Буну сезип атканда адам өзүн өлүп калчудай, акылдан азып калчудай, өзүн жоготуп туура эмес иш аракеттерге барып жүрөм деп коркуп кетет дагы. Бул учурда мындай жабышчак ойлор жармашып калат. Сен азыр бир туура эмес иш кылып каласың, элдерге уят болуп каласың, жатып каласың, жыгылып каласың деген сыяктуу адамда ойлор улам келип кыйнап турат. Анан эң жогору коркуу дикий страх деп аталат. Эң жогорку өлүп калам мен ушул жерде, өзүмдү жоготуп коем деп. Бул паникалык атака. Көпчүлүк учурда коркуу сезим экен. Анан өзүңдү чектөө, өзүн чектөө, жогору коркууну сезүү да. Азыр ушул жерде контроль жоготуп өлүп калуу страхын аябай жогору деңгээлде сезет. Бул жогору коркууну баягы адам өзүнүн денеси менен сезип туюп гана түшүнө алат да. Сөз менен башка адамга жеткире албайт. Ошон үчүн көп учурда панический атакага кабылган адамды баягы айтса жанындагылар түшүнө албайт. Жакшынакай эле турасың, кебетең жакшынакай, эмнең ооруйт, койчу-ай, жөн эле кылыктанып атасың деген сыяктуу ойлорду айтып келишет. Адам бунун ички жан дүйнөсүндө болгон бир эң чоң жоготуу коркуу да. Качан, каерде өлүп калам, коркуу. Паникалык атакага түшкөндө эмне кылып атканыңды өзүң билбей, өзүңдү башкара албай каласың демек. Албетте, себеби биз аябай жогору коркууну сезип атканда биздин мээде стресс гормон коюлат. Кангачы стресс гормон канга коюлганда кан аябай жогору адреналин менен кортизол коюлат. Канда аябай жогору күч пайда болуп, жүрөк тез-тез согуп, давление көтөрүлүп, анан адамды баягы качканга даярдайт. Эмне себептен десеңиз, адамдын баягы зеркальный нейрондор сырттагы объектти коркуу, эгерде коркунуч келаткан болсо, демек качыш керек деген сигнал берет бизге. Качыш үчүн демек ал учурда ойлонуп отура албайсың. Себеби биз ойлонуп, каяка качам, эмне келатат, эмне болот деп отура албайбыз. Мээ моментально ошол учурда качканга сразу расчет алат. Сразу гормондорду коюп берет, адамды даярдайт, күчкө келтирет. Ошонун жардамы менен адам качат. Өзү бизге 3 сигнал берилет. Кач, коргон, ошондой эле замри деген, ордуна жылба. Эгерде аны мисал катары айтып кетейин, эгерде биз элестетели да Африкага барып калдык, алдыбыздан бир чоң эле арстан чыгып калды. Эми мен мисал келтирип атам. Арстанды көргөндө биз естественно качыш керек деген эме келет.
качыш керек. Же болбосо аны көргөндө бей деген, ур деген сигнал берет. Биз объектти карайбыз, чындыгында ал баягы чоңбу, уралабызбы, күчүбүз жетеби дейбиз да, эгер күчүбүз жетпесе анда качабыз. Качып баратканда эгер бизге жетип алса анда баягы замри иштейт да, баягы катып ошол бойдон жылбай жатып калуу. Өлүк сыяктуу өзүн алып жатуу. Психика ушундай устроена, ушундай иштейт. Адамды толук максимально өзүн сактап калуу үчүн инстинкт самосохранения деп аталат. Толук өзүнүн күчүн жумшайт ушул жакка. Анан сизге көпчүлүк учурда кандай көйгөйлөр менен көп келишет? Негизи айымдар менен иштейсиз, э? Негизи айымдар дагы мырзалар менен да иштейм. Себеби неврозго ушул панический атакага кабылган адамдардын айымдар, эркектер деп бөлбөймүн. Себеби баардыгын эле отуруп иштешебиз. Өз-өзүнчө иштешебиз албетте. Анан бул эки уровеньге бөлүнөт. На уровне тела, на уровне мышления деп коет. Алгач дене менен иштешебиз. Себеби биздин денебизге түрдүү стресс гормондор куюла бергендиктен ал чыкпаса албетте ооруйт. Симптомдор бар. Бир күн белиң ооруп аткан, бир күн башың ооруп аткан, күн ар жериң. Каждый день аптекага барып дары алгандар бар. Тез барып больницага текшерилгендер бар. Давлениясын өлчөп жүргөндөр бар. Качан каерде өлүп калам деп клиникадан клиникага жатып, баягы оор состоянияга түшкөндөр абдан көп. Эми эң кызыгы бул жерде баягы эмне үчүн мен бул кесипти аркалап калдым, ошол жөнүндө сөздүн башталышына кошо кетейин. Ооба. Себеби мен өзүм башка тармактагы адаммын да, бирок бул кесипке келгениме 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Себеби өзүм ошол панический атакага кабылып, неврозда жашаган адаммын да. Башында билген эмесмин. Анан невроз эки жол менен өнүгөт. Биринчиси баягы адам жакшынакай жашап эле, бүгүн сонун болуп эле, ойноп күлүп, сонун болуп эле келип, баягы бир моментте турса эле, уктап туруп же жатарда эле панический атака болуп калат. Бул бир варианты өрчүгөндүн. Ал эми экинчиси баягы жылдап больницалап жүрүп, көрүнүп, обследование өтүп, белим ооруп атат, башым ооруп атат, томография ушундай оорчундуу эмелерден өтө берет да. Мен ушул жол менен өрчүп келгем. Жылдап, көп жылдар бою больницаларга каттап жүрүп, томография, МРТ, көп жолдорду басып өттүм. Түгүл молдоо бакчыларга да барган күндөрүм болду. Эмне себептен десеңиз, баягы ар эшикти каккылай берип, эч кандай результат ала албаса, адамда үмүтсүздүк пайда болот. Ар эшикти каккылап жүрүп, молдоолорго барган күндөрүм болду. Анан молдоолорду дагы айта кетем да, баягы арасында ар тармакты, алар да тармактарга бөлүнөт. Бириси жинолог, бири дем салат дегендейчи, анан грамотный молдоолорго барганын сунуштайм да. Мисалы менин учурумда Арча Бешикте бир грамотный ошо жин чыгарган молдо байкеге барып, ал мага сунуштады. Сизде эч кандай андай жин болгон эмес, сизде психологиялык жактан жабыркап атасыз деп. Мен ошол байкеге азыркы күнгө чейин терең ыраазычылык билдирем. Эгер көрүп жаткан болсо, туура жол көрсөттүр туура сизге. жол көрсөтүп, ошол моменттен баштап мен башка психологдорго көрүнүп баштадым. Бирок мен КПТ терапияга чейин көп түрлүү психологдор менен иштештим. Аябай кыйналып, азып кеттим десем да болот да. Кийин когнитивно-поведенческий психотерапия менен иштешип жүрүп, өзүмдү тапкандай болдум да. Бир эле консультацияда өзүмдү таптым. Неге дегенде, сендеги симптом, сендеги көйгөй, сендеги жан дүйнөнүн маселеси, андан кандай чыгуу жолдору менен ошол жактан таанышып, ошол күн мен үчүн өтө чоң майрам болду десем болот да. Себеби мен дальше иштешпей туруп деле менин бул результатым бар экен, ошол жерден кандайдыр үн алат экем деген ишенич пайда болду. Ал эми көрөрмандардын арасында дагы ошо невроздо жашап аткан адам болсо, үмүтүн такыр жоготуп койгондор болушу мүмкүн да. Мен жакшы болбойм, мен ушу менен өлүп калам, мен эч кимге керегим жок. Такыр эле өзүн таштап койгондор бар. Андайларга кайрылуу да жасагым келет, таштабаңыздар. Өзүңүздөрдү колго алып, мындай КПТ терапия азыркы учурда жайылып атат. Келиңиздер, иштешип, чыгуу жолун изденсеңиздер болот. Демек, неврозго түшкөндө адам ошондой үмүтсүздүк болуп калат. Анан невроз деген өзү эмне, кандай симптомдору болот? Невроз деген бул жалпылап аталыш. Невроздун ичинде ошол эле панический атака, көп стрессте жашап, көп депрессияда жашап, мындайча хронический стресстер деп коет да. Жалпылап аталышы бул. Ошондон анан невроз деп азыркы учурда аябай актуалдуу болуп атат. Бирок невроз деп келген адамдын баарында атайын тесттер берилет, атайын иштешүү жолдору болот. Кайсыл кимде эмне жогору, мисалы, тревожно-фобический расстройство деп коет. Тревоганы аябай жогору сезген учурлар болот. Тревога эмне десеңиз, тревога бул экиге бөлүнөт. Здоровый, анан нездоровый. Здоровый тревога баягы бизде конкретно бир нерсеге баратып же бир жумуш кылаарда толкунданабыз, же болбосо алдыбыздан конкретный ит чыгып кууп атса, демек бизде инстинкт самосохранения өзүн сактайт, өзүн гормондорду бөлүп берип иштеп качабыз. Бул здоровый болот. Ал эми нездоровый тревога десеңиз, бул баягы отуруп алып эле үйдө жок нерселерди ойлонуу да.
мисалы эртең жумуштан кетип калсам эмне болот, же болбосо начальник эмне дейт, Бүгүн мындай болсо эмне болот, эртең мындай болсо эмне болот деп. ошондой балким мен эртең ооруп калсамчы, мындай негативдүү келечекке карата ой жүгүртүү да. Мына ушунун аркасында адамдар экиге бөлүнүп калышат. Здоровый тревога, нездоровый. Нездоровый тревога бизге көп келет да, неврозго ошо нездоровый тревогадагылар. Негизи ошол неврозго кабылган адам көп ооруйт. Анан сиз айткандай бир күн башы, бир күн буту, бир күн бели, бир жерин ооруп бүтсө экинчи жери ооруп, анан дарыгерлерге текшерилсе таза, баягы олуттуу бир оорунун себеби жок болуп чыгат, Ошол дарыгерлерге кайрылганда баягы дарыгерлерде көбүнчө биз кардиологдордон өтүүсүн сунуштайбыз да. Себеби кардиологдор баягы жүрөктү толук текшерип, эгерде жүрөктө олуттуу эч кандай оору болбосо, демек биз алабыз алардычы. Эң алгач кардиологко жөнөтөбүз. Алар дагы кардиологко барганда баягы ВСД деген диагноз коюшат көбүнчөчү. Вегетососудистая дистания деп. Бул эмне дегендик десе, эч кандай олуттуу сенде оору жок, болгону симптомдордун топтому бар дегенди түшүндүрүп коет да. Симптом абдан көп. 250дөн 500ге чейин симптом бар. Ар ким ар кандай алат. Денелер тырышып ооруйт, катып калат. Себеби постоянный гормон коркуу ойлордун аркасында адамда стресс гормон бөлүнөт да. Бунун баарына түпкүрүнө коркуу ойлор себепчи. Бул ойлор каяктан келет десе, бул ойлор туура эмес мышлениядан, туура эмес ой жүгүртүү калыптанып калган. Бала чагынан баштап акырындык менен калыптанат бул ой жүгүртүүчү. Эгерде биз бала чакка кайта турган болсок, анда көбүнчө энелерден башташыбыз керек болуп калат да. Энеси сак, баласы сак дегендей элечи. Энелер психологиялык жактан аябай өзүнүн жакшы, здоровый болсо, балдары сөзсүз түрдө дүйнөгө болгон көз карашы башкача болуп чоңоюшат. Дүйнө кооптуу, дүйнөдө коркунуч жок, баардык нерсе жакшы деп кабыл алып, баягы кенен жазылып, келечекте жакшы ийгиликтерге жетип, ошол балдардан көп нерсени күтүүгө болот. Ал эми нездоровый, более тревожный энелер болсо, алар балдарын коркутуп тарбиялайт да, көп нерсеге. Дүйнөгө болгон көз карашы башкача болуп калат. Адамдар менен мамиле кылганда башкача болуп калат. Адамдарды бир душманы катары кабыл алып калышат. Булар кичинесинен эле калыптанат. Ошондой эле азыр мектепте окуп жаткан окуучу кыздарды деле көп байкайм да. Мектеп курабынан баштап болбогон бир 5 үчүн ыйлагандарынчы. Ооба. 5 албадым, апам урушат. Ошол жерде ата-энелерге эми кайрылуу деле жасасам болот да. Баланы 5 алыш үчүн эмес, баланы жөн эле мектепке билим алыш үчүн жөнөтүңүздөр депчи. Синдром отличника деп коет. Постоянно 5 алганга эле умтула берет. Алар жашоодо деле өзүн башкаларга салыштырат. Анан болезненное сравнение ошоктон келип жатат да. Өзүн бул жасай алдым, мен жасай алган жокмун. Эмнеге бул мында бар, менде жок деп. Туура айтасыз. Бул көз өтүп караганча адам өзүн салыштырып жашайт да. Баланча кошуна буга жетишти, же болбосо тигини кылып жиберди, эмне үчүн мен кыла албайм. Ошентип тынчсыздануу, оорунун баары ошол жактан келе берет адамгачы. Демек ошол паникалык атакада инсан көңүл кош, максаты жок, жашагысы келбейт, бирде маанайы ачык болсо, бирде кайра маанайы жок эч нерседен жашаганга дагы мындай жашагысы келбей кетет экен да. Анан ошол эле учурда ушул паникалык атакадагы адамдар, сиз айтып өттүңүз да, бир жери ооруса, бир жери ооруйт депчи. Анан дагы сизге ошол кандай көйгөйлөр менен көбүрөөк келишет дагы, анан сиздин консультациядан кийин, онлайн, офлайнбы консультациядан кийин, көрсөм мен мынтип жүргөн экенмин да, жашоо сонун турбайбы, же мурда мага жашоо мындай бозомок көрүнчү эле дегендер болот болуш керек. Туура айтасыз. Себеби адам өзүнүн туура эмес ой жүгүртүүсүн байкап көрүп, өзү түшүнүп, осознавать этип жетет да. Бул жерде бул осознанность келгенден кийин жашоо, дүйнө, адамдар баардыгы өзгөрөт. Себеби буга чейин адамдын көзү мындай эле туура эле тосуп койгондой, же болбосо через розовый очки көрөт да, бүт ааламдычы, же болбосо бүтүндөй серый көрөт, боз көрөт. Ал эми бул расстройстводон чыгып, жакшы абалга келе баштаганда адам көңүл коюуну үйрөнөт. Биринчи концентрация внимания, көңүл койгонду үйрөнөт. Адамдар менен туура общение кылганды үйрөнөт, өзүнүн туура ой жүгүртүү, туура поведенияны калыптандырганды, адаттарды алып келет өзүнө, жакшы акырындан иштешүү жүрөт. Анан көпчүлүгү ушул
тез эле айыгып кеткенди каалашат да. Себеби неврозго түшкөн адам жылдап түшөт. Бүгүн панический атака болсо, демек көп ойлойт, кечээ күнү ооруп калдым эле, кечээ күнү бирөө менен урушуп кеттим эле, бул ситуация болду эле, ошодон болуп калды да, же болбосо кайненем урушуп койду эле да, ошого эле көйгөйлөрдү айтып келет, бирок ал туура эмес. Ошол момент, ошол ситуация кульминациялык чек болуп калган да. Жылдап чогулат экен демек. Бул нар жагы 5-10 жылдап келет. Кээ бирлөрдүкү бала чактан эле башталат. Эми ошол бала чак дегенде ушул жерде да сүйлөгүм Таарыныч көбүнчө. Бала чак дегенде баягы балдардын кичинесинен баштап биз жоопкерчилик тартып коюшубуз мүмкүн. Же болбосо ата энеси ажырашып, же ата энесин жоготуп, ата энеси ооруп калган учурлар, карыларды караган, ооруп аткан адамды караганда ушундай балдар депрессияга кийинки учурларда тез кабылат да. Анан өзүндөгү травмаларды калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарга келгенде баланын деңгээлине түшүп сүйлөшүп, баланын деңгээлине мамиле кылганды үйрөнүш керек да. Чоң адамдай көрүп, тез эле жоопкерчиликке тартып коюп биз да. Сенин ишиң бул деп элечи. Анан эгерде бала түз бараткан жолунан эле кетип калгандай болот да, башка жолго, ошол учурда психологдор керек болот. Детский психологдор. Сөзсүз түрдө детский психологдорго барышын сунуштайт элем мен. Колдон келсе ар бир мектептерге психологдорду коюп, терең ушул боюнча маселе козголуп каралса дейм да. Анан буга чейин негизи көпчүлүк эле психологко барат десе кооптонуп корккон учурларда жашаганбыз. Азыр тескерисинче ар бир инсан күчтүү, анан практик психологду издегенге аракет кылат. Теорияны эмес, практиканы билген психологду издешет да. Анан стресс, депрессияга түшүп калдым деген нерсени дагы мурда көп билген эмеспиз, же катып жашырып эле жүрө бергенбиз. Анан стресс, депрессияга кайсыл учурда түшөбүз, кантип чыгышыбыз керек, анын ден соолугубузга кандай зыяны бар өзү? Стресс, депрессиянын ден соолукка аябай зыян. Эгерде мисалы аялдарды эле алып карасак, аялдарда гормональный өзгөрүү жүрөт. Гормональный фон бузулат толугу менен аялдарда. Гормональный фон бузулса, демек аял киши көп нерсесин жоготту деген сөз да. Эркектерде деле ошол көйгөй. Анан стресстин аркасында биз толук кандуу жашай албайбыз. Жарпы жазылып, бир конокко барсаң деле, бир жерге отурсаң деле, жөн эле үйүңдө отурсаң деле, кенен отуруп мындай жата албайсың, отура албайсың. Карандай суу ичсең дагы тревожный болуп ичесиң да, ужечи. Ойлор ушунчалык деңгээлде покой бербейт адамгачы. Эгерде ал туура эмес ой болуп эмеде калып калган болсочу. Анын аркасында эгерде травмалар бар болсо, травма дегенде баягы көп эле денеге алган жаракатты айтат, жок, бул психологиялык травмалар. Бул тема аябай орчундуу тема. Буюрса да кийинки эфирлериңизде келип бул тууралуу кенен айтып берем. Травма алган адамдарда дайыма баягы ой жүгүртүүсү бузулат. Өткөндө жашай берет да. Мисалы, мындан 1 ай мурун чоң травмага кабылсак, мисалы мен да кабылсам, мен каждый день ошо травмада жашайм да. Каждый день 1 саат же 15 мүнөт ошого кайтып барам. Ошол моментке кайтып барам. Ошол моментте эмне болду? Ошону разобраться этип. Ошондо мынтип койсом болмок, же мындай жасасам болмок, азыр туура эмес жасап койдум деп эле. Психика ошол жерде калып калды да. Биздин мээ аш кыла албай калды деген сөз. Ошону алып кете албай калды. Ошон үчүн психологдор керек. Анан көп эле психологко барат десе, баягы эски түшүнүктөр бар. Психологдор алдап кетет, анан психологдор мынтип кетет деген ал түшүнүктөр аябай артта калган эмелер. Азыр жаңы өзүнчө терапиялар келип баштады. Алар менен тереңдеп иштешүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар азыр. Эми ошол жаракат жөнүндө дагы бир аз айтып бериңиз да, кайсыл учурда алабыз? Жаракат көп учурда баягы, эгерде мен көбүнчө мен аялдарды коргогон психологмун да, ачык эле айтып коеюн. Себеби аялдар бизде аялдарга болгон көз караш, аялдарга болгон талап өтө жогору. Аялдар мындай болуш керек, аялдар тигиндей болуш керек. Бүтүндөй аялдарга жүктөлгөн да жоопкерчиликчи. Отношениядан алып карасак, мисалы, эркектер отношения үчүн чыгышпайт алар. Аял кылыш керек эле, аял күнөөлүү деген эле сөздөрдү угуп келебиз да. Анан көп учурда баягы бала кездеги кыз кишилерге болгон мамиле, энеси тарабынан деле туура эмес сөздөр айтылат да, мисалы. Боенбо, мынтип жүрүп кетесиң, тигинтип кетесиң, жаман жолго түшүп кетесиң. Эми аны башкача кылып түшүндүрсө болот да. Переходный возраст келип атат, кызым. Өзүңдү мындай алып жүрүшүң керек. Гормональный фон өзгөрөт, аял киши акырындык энелик эмеге кирип баратат, ушундай этаптарга депчи.
Албетте ар бир адам бул нерсени биле бербеши мүмкүн, бирок көп учурда уруп, кол көтөрүп, баланы кичинекейинен зордук зомбулукка коюшу мүмкүн. Анан зордук зомбулукка кабылган аял киши кыздарга дагы өтө чоң таасирин тийгизет. Алар жашоодо өз жолун таппай калган учурлар болот. Себеби бул жаракат тынч жашоого эме бербейт, уруксат бербейт. Качан бул жаракат менен иштешмейинче бизге покой берилбейт. Анан айымдар менен көп иштешем деп калдыңыз. Айымдардын көпчүлүгү сизге даттануу менен дагы келет болуш керек, Жолдошум жакшы мамиле кылбай жатат, жолдошум өзү билип белек бербейт, өзү билип гүл бербейт деген сыяктуу. Анан мен укпайт, анан көчөдөгүлөрдү угат деген айымдар дагы барбы? Андай айымдар дагы арызданып келишет. Ал учурда мен эмне демекмин, отношенияда баягы эки адамдын ортосунда курулат да мамилечи. Анан отношенияны алып кетиш үчүн эки адам тең аракет кылыш керек. Экөө тең, мисалы сүдүрүп бараткан арабанын эки дөңгөлөгүн бир дөңгөлөгү калып калса ал жүрбайт. Ошон үчүн эки дөңгөлөк тең чогуу кетиш керек да. Анан келинчектерине дагы, жолдошуна дагы мен өз-өзүнчө айткым келет да. Мисалы келинчеги баягы даттангандын ордуна башкача жолдорду табып, эме кылып изденсе болот. Ал эми эркектер дагы изденип, аракет кылып, чыгышып, жашаганга аракет кылыш керек. Эки адамдын ортосунда мамилечи. Анан жалаң эле аялдар эме кылыш керек дегени туура эмес. Эми атайын ушундай убактыңызды бөлүп келип, анан болгондо дагы телекөрүүчүлөргө КПТ терапия жөнүндө, эмне үчүн биз психологдорго кайрылышыбыз керек, кайсыл учурда кайрылышыбыз керек айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Эми сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот, сизди кайсыл жактан тапсак болот, дарегиңизди айтсаңыз дагы болот. Эми телекөрүүчүлөргө эмне демекмин, ден соолуктуу болуңуздар биринчиден. Анан эгерде ооруп, кыйналып, андай больницаларда жүрүп, молдо бакшыларда жүрүп, убактыңыздарды текке кетирбеңиздер. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда, акырындык менен ушу когнитивно-поведенческий психотерапия бизге келип жайылып атат. Ошону пайдаланып, жакшы абалга келип, невроздон чыгып, эркин жашап, карандай суу ичсеңиздер дагы ошону жакшы маанай менен ичсеңиздер демекмин да. Анан мени табуу үчүн албетте Instagram баракчам бар. Бермет Тургуналы кызы терапевт десе, ал жактан чыгат. Ошондой эле буюрса жакында 1-ноябрда групповой интенсив же болбосо психотерапиялык курс старт алып жатат. Ал жакка катталып, маалымат алып, катталса толук мүмкүн. Бул интенсивде биз жашообузду өзгөртүүгө багытталабызбы, эмне кылабыз? Кыска айтып коюңуз. Бул интенсив бүтүндөй баягы адамдын психоэмоционалдык состояниясын улучшать этип, анан жашоого болгон баягы кызыгууларды арттырып, алдыга жылуу үчүн да. Демек, интенсивде бир эле өзүбүзгө эмес, жалпы үй бүлөбүзгө керектүү, үй бүлөбүздү алдыга жылдырып кеткенге мүмкүнчүлүк ачылат экен. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто КПТ терапевт, ошондой эле психолог Бермет Тургуналы кызы болду. Эгерде кайсыл жактан табам десеңиз, анда Instagram баракчасына Бермет Тургуналы кызы деп издесеңиз болот экен. Кадырман телекөрүүчү, ар бир үйгө тынчтык, бакубат жашоо тилеген Регион телеканалы. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Жазгүл болдум. Эми кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.